Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 25 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге западный тарапта жайғашқан шарға қараған қызыл байрақ айылынан сатыла тұрған қызыл китебі бар, документі тақ болған, жаңы салынған ушул үй жөнінде маалымат бермекчимин. 4 комнатадан турат, жалпы аянты 100 квадрат метр, бышкан кирпич, кыскасы өттө жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Өзүм лично усталарды карап, күндүгө келип, өзүм үчүн деп салган үйлөрдүн бири эле деди. Шартка байланыштуу бир аз тыйын керек болуп, сатка коюткан учуру, основной оор жумуштары бүткөн. Свет бар, прожекторлар орнотулган, интернет, Wi-Fi келген, 5 кошкон эл. Ушул үйдөн баштап шаардын жана западный круговой барго, ошол жерге чейин 4 километр гана чыгат. Эми жүрүңүздөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрүп алайын. Мен турган жер, тугандар, бул барыңыздар билген шаарга караган Кызыл Байрак айылында турам. Западныйдагы Ишкаван айылына киресиздер. Ишкаван бүтөт. Ишкаван бүткөндөн кийин Кызыл Байрак айылы башталат. Билесиздер, жазы суу бар. Жазыдан өтүп, солго бурулуп 100 метр жүрсөңүздөр каналдан өтүп, жаңы конуштун 5-көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Тугандар, мына мен айткан көчөгө кирип, жогору тарапка түп-түз чыксаңыздар, ушул мен айткан көчөнүн эле, мына караңыздар, оң тарабында үй сатка чыккан учуру. Жери кызыл китеп боюнча 5 соток, фактически мындай өлчөдүк дейт, 6,5 соток чыгып аткан эсептегенде үйүбүз, деги эле жер участогубуз угловой. Мына ол мен турган жер көчө, үйдүн артыдагы көчө, тугандар. Ошо угловой болгондо байланыштуу мындай бир кыйтык жерлер бар экен, аларды кошкондо ошо 6,5 соток чыгат. Бирок кызыл китеп боюнча 5. Документи бардыгы так. Жакшы качествода салынган, кокой эле көчө тараптан көрүнүп эле турат, мына көрүп атасыздарбы? Ошол, тугандар, жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта үйлөрдүн саны көп, тоого чейин кыйла эле үй и жер участоктор бар. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Тоонун түбүндө жашап калат экенмин деп ойлогондор да болот, андай эмес. Коммуникация боюнча сүйлөйт болсок, свет бар, прожектор орнотулган, Wi-Fi'лар келген. Суу маселесине келе турган болсок, ошо ылдый тарапта каналдан сууну тартып аласыздар. Бирок келечеги бар жер, бул жерчи шаарга карайт да. Келечеги бар жер, суу бардыгы келет, тугандар. Анан жана Ишкаван бүтөт го. Ишкаван бүткөндө, бир аз жүргөндө, сол тарапта ошол жерге Ош мэрия ипотечный дом куруп атат экен. Азыр келип атып, мен да мындай сыртына обложкасынан байкап калдым. Кудай буйруса болуп кетесиздер. Домдор салынат экен, тугандар, келечеги бар жер. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Так, ошол. Түшүндүңүздөр, жер участок жөнүндө информация бердим. Үй 4 бөлмөдөн турат. Узун турасы айтпады, общий квадрат метри 100 деп эле койду. Бышкан кирпич. Араларында мындай толтуруп кыскасы сонун жакшы качествода салганмын деди. Ошол кийин келип көрүп, баалап, сынтетип кетесиздер. Настройканы барыңыздар эле менимче түшүнүп калдыңыздар. Мына лестница менен чыгасыздар. Бул жак ошо бронированный эшик. Айнектер коюлган, черный потолок болгон, крыша жабылган. Основной оор жумуштары бүткөрүлүптүр. Так, киргениңиздерде мына ушундай узунунан кеткен коридор. Ылдый тарабы стяжка, дубалдары кумшубак, электромонтаж бүткөн. Бул ошондо кухня. Айнектерди коюп койгон. Ичкери тараптан ак, наркы тараптан мындай темный свет болуп, сон болуп көрүнөт экен. Так, жакшы. Так. 2 комнатасын көргөзүп бердим. Эми бул жак санузел. Так, бул жак болсо, дагы бир комната. Эми ал жака жүрүп келсек, барыңыздар билген дагы бир комната. Күн да чыгып калды, жана пасмурно болуп атат эле. Ошол, тугандар, лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Негизи азыр үй издегендер дагы өтө көп. Вариант обмен жолдору жок. Акча керек болгонуна байланыштуу. Ушундай бир нак акчага сатат экен, ошону эске алып коюңуздар. Азыр жака да өтүп көргөзөйүн, эми зерикпей эле. Мына. Бул жакта үйлөр толтура. Көрдүңүздөрбү? Үйлөр толтура, тугандар. Так.
Мынау мен турган көчө. Мынау дагы көчө экен туугандар. Ошол себептен мына жери мындай фактически чоң чыгат экен да. Жакындатып көргөзүп коеюн.